достор, свадьбанын алдында буюрса сулуу бололу деп чачыбызды узартып жатабыз. Мен болсо ошол Эля деген мастер чачымды узартып жатат. Буюрса бүткөндөн кийин дагы көрсөтөм кандай болуп калганын. Айсадача үйгө тигенден кийин катты өзгөрдү. Айсадачада бүгүн важный съемка экен, ошондуктан Айдана өзүңдүн фирменный макияжыңды жасап берчи дегенинен макияж со стрелками тандап жасадык. Фирменный для макияжым эмес, бирок көп жылдан бери Айсадача менен иштешип, стрелка чийип, анан өзүнө жарашыктуу кылганым себебинен мага фирменный деп тамашалап калат. Айсадачанын турмушка чыккандан кийин өзгөрдү дегеним себеби токтоолуу болуп калды. Анан бизде ушундай сонун собранный, элегантный образ болуп чыкты.